Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз өткөн сабакта моюнга таккан тумарчаны жасаганбыз. Ал эми бүгүн болсо ошо тумарчага чынжырды жасайбыз. Чынжырды жасаш үчүн биринчи күмүштү эритип, куймалап алабыз дагы. Андан кийин вальцга салып, ичкертип алып, анан филерден өткөрүп, зым жасап алабыз. Андан кийин чынжыр жасоого киришебиз. Азыр мен күмүштөрдү чогултуп баштадым. Муну эрткенге даярдайбыз азыр. Биринчи бул жерде менден мурда иштегенден арткан күмүштөр бар. Ошолорду эритип алам. Андан кийин биякта дагы бир күмүш бар. Аны кошуп, анан зым жасоого даярдык көрө баштайбыз да. Азыр балдар боореки куйганга даярдаган калыпта бул өзү майда топурак же болбосо цементтен жасалса болот. Май, жанагы машиненин майлоочу майын эле аралаштырып куюп туруп, мондай калып жасап алса болот. Бул калыпты азыр мына мен тешик, мыктын орду менен тешик жасап алдым. Себеби кийинки куя турган нерсебиз ушул мыктын калыбына окшошпош керек. Мынакей даяр болду. Азыр мен эритип туруп, күмүштү эритип туруп, ушуга куюп алам. Андан ары, анан вальцга салып, ичкертип баштайбыз. Күмүштү эритерден мурда бураны даярдап алабыз. Эритердин алдында күмүштү биринчи ысытып туруп, анан үстүнө бураны себелеп алабыз. Себеби могу жерде майда тарындылар бар, ошол тарындылар учуп кетпеш үчүн. Күмүш кызарып эригенден кийин муну эми кайнаганга чейинки температурага жеткириш керек да. Себеби күмүш жакшы аралашпай туруп алат, кийин зым тартып атканда үзүлмө болуп калат. Бураны себелеген себеби бура күмүштүн үстүндөгү күйүктү жоготуп турат. Болбосо күмүштүн үстүнкү бети күйүп, жакшы бири-бирине аралашпай туруп алат. Бура болсо ошого күйүктү жаап, жок кылып турат да, жууп турат күйүктү. Күмүштү эритип алдык, эми бул күмүштү кошом. Күмүш көлкүндөп эрип баштады. Азыр бул куйганга жетилик, температура жетилик. Азыр куя турган болсок, күмүш куюлбай калат. Күмүштүн эрүү температурасы 1060 градус. 2000 градустан баштап кайнай баштайт. Азыр күмүш кайнап баштады. Куйганда кармабай шар куюп жибериш керек. Кичине бир жарым секунд кармалса эле куюлбай калышы ыктымал. Мына азыркы куйган күмүш муздады. Муну алып туруп азыр сууга салып алабыз. Сууга салгандан кийин муну лимон кислотасына салып агартып алабыз. Агартып алдык, лимон кислотасына салып. Эми муну вальцга салып ичкертип алабыз, зым чоюга даярдап. Могу вальцда
7-8 өзүнүн түрдүү чоңунан баштап кичинекейине чейин кете турган издери бар. Ошол издерге салып, эң чоңуна салып баштайбыз. Анан акырындан ичкертип алып зым чоюга даярдайбыз. Мондай болуп жылмаланып, анан 4 кыр чыгып баштайт. Бирок 4 кыр кийин зым чойгучка салып чойгондо жоголуп кетет. Биринчисин бүттүк, эми экинчисинен өткөрүп баштайбыз. Экинчиден өткөрүп алдым, эми үчүнчүсүнө салып, андан ичкесине салып өткөрүп алабыз. Вальцадан өткөрүп ичкертип бүтүп калдым, эми акыркы ичке көзүнөн өткөрүп, анан зым чойгучка салып чоюп алам. Азыр вальцадан өткөндөн кийин бул катып калат, күмүш. Ошол катыганын жумшартыш үчүн ысытып, муну бир сыйра кыпкызыл кылып ысытып алабыз. Ысытканда жумшарат. Андан кийин кайрадан лимон кислотасына салып агартып алып, анан филерден өткөрүп баштайбыз. Муну ысытып атканда өтө абайлаш керек. Себеби өтө катуу ысытып ийсе, күмүш эрип кетиши ыктымал. Күмүштү ысытып жашытып алдым. Эми муну сыртындагы кара пленканы кетириш үчүн кайрадан лимон кислотасына салып агартып алабыз. Анан филерге салып зым кылып чоюп баштайбыз. Мына мен колумда турган аспап, бул орусча аты филер деп аталат. Анан кыргызча зым чойгуч же зым созгуч. Биздин ата бабалар өздөрү курч болот темирден өздөрүнө жасап алышкан. Азыр болсо бул Кытайдан чыккан. Зергерчиликтин көп аспаптардын баары азыр бизге Кытайдан келип атат. Жакшы сапаты бар, жаман сапаты бар, бирок булар филерлер эң жакшы сапаттагы филерлер. Бул филердин кызматы зым чое турган филерде. Азыр мунун эң чоң көсү 4 мм башталат. 4 мм анан кичирейип отуруп, эң аягында 0,5ке чейин жетет да. 0,5 миллиметрге чейин. Анан буга каалаган жоонлуктагы зымды созуп алса болот. Мына күмүш агарып калыптыр. Эми муну суга салып жууп алып туруп, анан филерден өткөрүп баштайбыз. Даяр болгон зымды азыр филерден өткөрүш үчүн мунун учун ичкертип алабыз. Мунун үчүн жакшы ичкертип алсак, бир топ көздөн өткөргөнгө чейин жарайт. Биринчи балка менен чагып ичкертип алабыз. Андан кийин өгөө менен учтап алыш керек да. Учтап алган себебибиз улам ичкесинен өткөрөбүз да, ошон үчүн учу ичкерээк болсо, көбүрөөк көзөнөктөн өткөргөнгө жардам берет. Азыр муну конус түрүндө кылып өгөлөп алабыз. Кезеги өгөө менен өгөлөп алгандан кийин майда түштүү өгөө менен да бир сыйра өгөлөп алыш керек. Себеби тиги филерден өткөрүп тартканда жеңил өткөндөй болот. О күмүштү филерден өткөрөрдүн алдында кадимки эле машинканын майы менен тряпканы майлап туруп, анан муну майлап алабыз. Себеби майлаганда
илгерге такалбай жакшы сыдырылат. Жакшы чыгат. 1,6 туура келет экен. Азыр күмүштү созуп баштайбыз. Андан кийинкисине майлап алабыз. Өтті мұны зымды тартып отқанда дағы коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Себеби зым суурулуп чыгып кеткенде же үзүлүп кетсе көзгө тийип жабыркап салышы ыктымал. Зым даяр болду. Эми муну улуттук стилдеги чынжырды жасаш үчүн мындай атайын даярдалган темир бар. Ушуга салып туруп, бурап, шакекче жасап алабыз. Муну кол менен деле ороп алса болот, бирок электродрель менен батыраак ороп алса болот да. Мына азыр ороп баштайбыз. Дрельге салып, мындай ороп алдык. Стержень сыяктуу болуп калды, бул пружина сыяктуу болуп. Азыр ушуну атайын жасалган кайчы менен кесип алабыз. Ар бири мындай өз-өзүнчө шакекче пайда болуп калат да. Эми ушул шакекчелерди бири-бири менен чогултуп каңдап алабыз. Ар бир шакекчени бири-бирине тыгыз бири-бирине тийиштирип даярдап алабыз. Окей. Бири-бирине канчалык бири-бирине тыкыз болсо, тиги данекер ошого жакшы жайылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67-токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.